TikToктун жылдызы болуп атат. Телефон чукулап отурган турбайбы дечи, көрсө ошол тартылаттыр да. Марат канчанчы жылкы, канчага чыгып калды? Врачтар менен сүйлөшүп көрдүңүздөрбү мындай? Жок, кандай деле болгон жок. Тачканы сүрөп берейин, мен жардамдаша алам, видео жөнүндө түрөнбөк белем. Жакшы атат, мен сурагандай да болгон. Менеджер жеңең турбайбы, ошондо? Ошондо жеңем да. Орус девушкаң барбы? Баша сүйөм. Кыргыздарга байлыкка карайт, мен ким карамак эле, кебетем ушундай болсо деп көп айтат да. Баары бир сен жакшы сүйлөп турбайсың. Улам брашкасы. Сиз бага айылында атасыз, Өзүм эле. Ассаламу алейкум жалпы достор, Канат Шоу мен YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн дагы биз TikToктун жылдызына келип отурабыз. Бул TikToктун жылдызы Жалал Абад областына карашы Тоғыз Тура районунун Бирдик айылына төрөлүп өскөн, менин айылымда төрөлүп өскөн Марат Нурдинов деген биринчи майыптагы бала. Ошондуктан биз бүгүн Марат Нурдиновго келип отурабыз. Мол не деп айдап өтүп атат эми, мен сүзүп кетсем не болот, кокус менен минтип кетсем не болот. Ошондуктан жолдон да абайлаңыздар. Марат Нурдиновду азыркы убакта казактар, өзбектер, даже франциялыктар, америкалыктар дүйнөлү TikTokуна комментарий жазып колдоп атыптыр. Эмнеге Маратты дүйнөлү колдойт дагы биз кыргыздар колдобойбуз. Ошондуктан мен Маратты бүгүн видео аркылуу колдогонго келдим. Мараттын үйүнө келдик. Андыктан видеону толук көрөм десеңиздер, түрдүрбөңүздөр. Марат биринчи группада майып, бирок TikToкту кантип тартып атат, биз аны сиздерге көргөзүп беребиз. Достор, биз ошентип Мараттын үйүнө келдик. Андыктан Мараттын үйүндөгүлөр чындыгында үй бүлөсү менен мени күтүп аткан окшойт. Уже эшикте эле турушат да. Кулдугубуз бар доконсуң. Кулдугубуз бар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Кандайсың? Ассаламу алейкум, красавчик. Кандайсың? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Кандайсыз Айгерим жеңе? Сизди ошо Айгүлбү? Сиз деген Айгеримден кыстал. Болбой калды Айгерим. Айгерим айтып атасың. Кечирип коюңуз Алтынай жеңе. Кане Алтынайда эмеспи? Алтынайда эмес да. Айгерим деди. Точно үйгө кирбей калбасам болду эмичи. Эптеп кирем. Бүтүн айтып жатыңыз эле. Аме Жаркынай жеңе эмеспи? Бул жакка Мараттын апасы, Маратты тарбиялап өстүргөн. Бул жак Мараттын бир тууган байкеси, Тынчтык байке. Булар мен өзүм айылымда бирге өскөнбүз. Марат экөөбүз чогуу бийлечик тойлордо, экөөбүз тең. Марат азыркы убакта TikToктун жылдызы болуп атат. Анан кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Анан ушул Марат жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, ушул Мараттын өзгөчө сапаттары, кандай сапаттарга ээ, мисалы кыялы кандай, мүнөзү кандай? Мен Мараттын апасы болом. 5 балам бар. Мараттын мүнөздөрү жакшы. Мараттын мындай мүнөзү жакшы, кыял кармайбы кээде? Кыялы, кээ бирде кыялы кармап калат. Басып эле жазылып кетет, кайра бир бас кармап туруп эле. Ошол. Ушу Мараттын TikTok тартып атканын качан байкай баштадыңыз мисалы? Мен деле кийин эле байкай баштадым. Мурун ТВде тиякта отурса эле телефон чукулап отурган турбайбы дечи, көрсө ошол тартылаттыр да. Каршы болдуңузбу мындай? Жок, каршы болгон жокмун. Бирок түшүнөсүз да TikTok эмне экенин, мындай примерно сырттан түшүнөсүз да? Сырт жагынан түшүнүп калдым. Марат канчанчы жылкы, канчага чыгып калды? Марат 97, азыр 23-тө азыр. Ушу Маратка мындай жардам кылып, бутуна операция жасатса болобу? Эми жардам кылып операция жасатканга болот болуш керек. Врачтар менен сүйлөшүп көрдүңүздөрбү мындай? Жок, кандай деле болгон жок. Мен кичинекей чакта деле жан төрөлгөн кезде деле эме да. Мындай таза эле билишпепти да, мындай бутулар кыйшык экен делечи. Анан кийин эле билишти да, кичине чоңоюп, эмет оролуп калган кезде анан билип. Ошомойдон калды, доктурга деле көргөзгөн жокпуз, жасаттымдай бар, ошомойдон тубаса экен делечи. Ошомойдон калды. Окуткан да жокпуз. Мындай кара жумушка ылайыктуулбу?
кара жумушка бирок ылайыктуу эле, просто кээде мага жардам берет, эшиктен мындай айлананы тазалап калгандачы. Тачканы сүрөп берейин, мен жардамдаша алам, үйдө жөнүндө отурмөк белем. Анан мен тачканы өрүп коюп, тачкага салып берсем 1-2 жолу төгөт, шайым кетип калды дейт. Эмес да, сол кол эле иштейт. Сол кол эле иштейт. Оң кол иштебейт да. Эркек бүт кармангачы. Сол кол менен. Азыркы убакта Марат, сен TikTok'тон просмотр көп алып атпайсыңбы? Ошол жактан кыздар жазып атабы сага? Жазып атат, мен сурагандай да болгон. Анан кайра жазсат, анан кайра мен жооп берип коем, жеңем жооп берет көбүнчөсү. Жолугайын деген оюң барбы ошол кыздарга? Жолугайын эле мен жамаасың, өздөрү. Мен жазбай коюшат, жолугайын деген. TikTok тартканга каяктан ой келди? Ким тарттырды TikTok? Жеңем айткан мага. TikTok тарт деппи? Жастан болот депчи. Жастан болот деп? Жеңең өз TikToker турбай анда? Жеңем айтты, ошо айтасаң болот депчи. Менеджер жеңең турбайбы ошондо? Ошондо жеңем да. Инстаграмга да киресиңби? Инстаграмга кирем, бирок анча деле кирбейм, TikTokко көбүнчө кирем да. Кыздар менен кичине общение кармап сүйлөшөйүн деп. Кыздар менен общение кармак, кошом да, Фрамекиге кетип кошуп анан сүйлөшөм. Мен көчөсү кошуп сүйлөшөм, эки киши кылат го, кишине кылып сүйлөшөм. Жөнөкөй околбай. Жөнөкөй көзүнө сүйлөшөсүң, кошуп туруп. Девушкаң барбы ошондо? Орус девушкаң барбы? Аны менен ким сүйлөшөт? Сиз сүйлөшөсүзбү? Жеңиң сен орус девушкаң менен сүйлөшөт экен, TikTok'то да ачып берет экен, Ушундай төрөсүгө үйлөндүрбөйсө үйдө берет да. Мен эртерээк үйлөнүшүм керек. Мен деле мындай балалуу болгум келет деген сактуу эмелерди айтат да. Талант үйлөнөк болсо каяктан билесиз? Анан ой отурам. Жакта да үйлөнө турган байкеси бар, ошо үйлөнсүн, анан кийин сени ойлонуштуралы депчи. Анан негизи мындай андай милдет меники да, буларды үйлөндүрүш. Баата жолун. Буюрса үйлөндүрөйүн деген ойлоруңуз бар экен. Оюм бар, ниетим жакшы эле да. Үйлөндүрүп койсом кичине не болот дегеним болчу. Ошондо сиз өзүңүз азыркы убакта эмне жумуш кыласыз? Азыр үйдө эле, азыр жумуш чыкса иштеп коебуз, убакыт эле жумуштаргачы. Бирок ошо үй бүлөңүздү жалпы эсебинен баарын багып аткан сиз азыр. Ушулар иштеп, ушулар эч нерседен кем кылбайын деп, эл катары жашайын деп. Ошол эме Мараттан айлык келеби мындай? Мамлекет тараптан мындай акча келеби мындай? Өзүмдүн эмеси акчасы бар. Пособие. Канча сом келет? 4000. Канчанчы группада? Биринчи группада 4000 келет, Андан сырткарда мындай жардамдар келип турабы Маратка? Жок, бияка келгенден бери келди. Андай жардамдар келектиги эмеден айылдан немелер келип турат да. Бутуначы, буту бир жагы кыйшык эмеспи? Ботинкалар берип турат да. Айылдагыларбы? Айылда эмеден айыл өкмөт жактан, казармандан акимдер жактанчы. Байыптарга деп атай өзүчө бут кийим берет да. Бут кийим берип турушат. Же ошо шыйым ошондой бергенин алып буга беребиз. Бул чогултат бут кийимдер, чогуу бир карап болуп. Марат мындай карасак жашоосунда өзүнө тың экен, өзү басат экен, басат. Ошондо Маратка азыркы убакта сиздер эмне жардам кылып атасыздар да? Мындай өзү эмнени кыла албайт? Эметпейсиз, өзү эле ушул үйдөн отурат, достар. Мен деле эметпейм деле, киреше бербейм деле. Мындай тийиндүү болду. Кичине кыял жоруктарын чыгарып барып, кичине кояй деп. Хакейлик милдетин аткарып, милдетти аткарып деп. Урушпайм дечи, мындай акырын айтып, түшүндүрүп айтып атабыз. Үйдө отуруп деле мындай зерип кетет болуш керек, Үйдө отурганда зеригет. Тазап кеттим дейт. Тазап кеттим. Үйлөнүш керек дейт. Иштеш керек дейт. Акча табуунун эң оңой жолу. Avalon сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. 1 күндүк, 1 айлык, 1 жумалык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Жалпы биздин катталуучулар, азыр биз Кыргызстандын эң күчтүү тиктокери Марат Нурдинов менен тикток тартабыз. Марат, баштайлыбы? Баштайбыз.
Баштайлы? Баштайбыз. Баштайбыз деп кой. Баштайбыз. TikTok кеттик анда. Достор, азыр Марат Нурдинов TikTok'та кантип таркалып кеткен мен силерге көрсөтүп беребиз. Маратчик, тогда баштайбыз. Баракелде, мына өзүң көрчү мына. Карачы мына. Сон бийледиң мына. Көрдүңбү? Качественный болду. Мына сонун болду, достор, сонун болду. Чындыгында Марат бийлеген мына. Анан кийин көрсөтөбүз. Биз аспака көрбөспүз. Да кандайга билесиң Марат азыр? Да башка нуска коюп берели, э? Достор, Марат экөөбүз экинчи части тартабыз. Кеттик анда. Атасың го? Аттык пистолет колуңда пистолет турат да, монду атып атасың, стреляй та-та-та депчи мисалы. Баша сүйөм. Мага жас деп кой. Мага жас. Жеңеме жаспай деп кой. Жеңеме жаспай. Марат неге кыргыз кыздар менен сүйлөшпөйт ушул таң калыштуу болот? Кыргыздар байлыкка карайт, мен ким карамак эле, кебетем ушундай болсо деп көп айтат да. Ошо? Неге антип ойлойсуң Марат? Сен нормально жакшынакай эле красавчик болуп турбайсыңбы? Акылың бар, мээң бар. Байлыкка карашат. Көнчөс байлыкка карашат да. Мен жөнөкөй сайт бар, Таңсу деген сайт бар, ошого кирип көрөм да эки. Ката кирдим ошого. 40-40-га киттим, Таңсу көрүнүп силес көрдүм анан болбой койду. Болбой койду. Не дешти алар не? Байлыгың барбы деп айтыштыбы? Да. Машинаң болсо тез, машинаң болбосо фит деп койгон. Фит деп койду, э? Антип ойлоо, жакшы да кыздар бар мындай өзүнүн адамгерчилигине, жан дүйнөсүнө карап дегенчи. Сен лучше Маша менен деле сүйлөшөр, бирок пока сага мындай советим айтайын, кыргыз кыздар менен да сүйлөшөр. Кыргыз кыздар менен бирок урлап болуп калат да. 95, 96. Улууларбы? Нормально 95-96. Жок, күйөөлөр бар да, күйөөлөр бар. Күйөөлөр бар. TikTok группа. Эмеден сүйлөшөт го, прямо эфирден. Ошондогуларды айтып атат. Боюнча ошондойлор менен сүйлөшөт да, улуулар менен. Көсөлөр менен сүйлөшпөйт. Мындай жаш кыздарга чалса алар алышпайт. Мурда девушкаң бар беле? Бар болчу, бирок мурда эме кылып койгом. Жок болуп калды. Алдамчы болуп кетти да. Алдамчы болуп кетти. Кулакка деп кой да. Жегенде билет да кайнашты, адамышты. Не деп кулакка? Эме дейт ал. Машина алып берем деп буга эметиптир да. Алып берем. Ушинтип алдап жүрүптүр. Анан бир күнү ошо жолугалы деген го. Жолугалы деп бирөөнү жибериптир. Ал кыз болчу ошо телефонду өчүрүп, дайынсыз болуп кетиптир, ошо ойдон чыгып калбайт. Көрсө калбайт сүйлөшүптүр да. Ушуну кыздар кишенер, анда мен деле алдап кетишкен толтура кыздар. Носки алып беребиз деп канча кыз алдап кетти мени мисалы. Улантор достор, андыктан Маратка жас кыла кыздар. Эгерде Марат сонун бала. Чыламында гончосын эме кылып жолгун келет. Нурлан Насип Күжүт бар го жа. Маска, мына маска деген. Мына маска Гүлжит Сатыбеков го. Дагы кимге жолуктун? Нурлан Насип анан көлдөгү чылагы болгон Кыргызстанды болгон чылагы. Кимдин ырларын көп угасың, кайсы ырчылар? Мен көчөчү Күжүттүкүн анан бактап токтоптук. Дагы анан ошо анан канан Нурлан Насиптики да жаңы да болуп калса укос. Көбүнчө ырчылар менен жолуккум келет, сүрөткө түшкүм келет дейт да. Эми биз ырчылар ким жолуктурмак эле деп эметип калабыз көбүнчө. Анан эки жакты көргүм келет, машина менен дейт өзү. Ырчылар менен жолуктум. Нурлан Насип менен Гүлжит Сатыбеков менен Бактияр Токторов менен жолуктум келет экен да. Достор, азыр Марат машинага кызгап экен. Мына Маратты машинага отургузабыз, тиктокерди. Кана оталдыр. Биринчи толук отур, биринчи отур, кой отур. Бутуң суннар, отур, полный, отур. Отур, эми оталдыр. Оталдыр. Ой, молодец, нормально эле оталдырат койбойбу. Басып бер, эчтеке болбойт.
Болду. Айылда тракторды басқандай эле бастың ғой, шапа экен тракторды басқандай эле. Болду, эми өчүр атты карап. Аттары. Күлүштү азыр ичип алгандай эле болуп калды го. Буюрса аялың машина айдаганды үйрөтөбүз, аялыңа, сен аялыңа. Өзүм билем. Өзүң эле билесиң, а? Сен минутта айдасаң Бишкекке 5 минутта жетип каласың. Газды ушундай басчу болсо, мына летающий машина болот го, мындай. Жерде жүргөндөн эрнип кетип учуп кетет го машина. Тумандар болсо, сүйлөп кой. Канатбекке келген чоң рахмат. Жашайки. Мен айдан көрсөтүм. Айылда чогуу жүрчүгө? Жок эле жүрчүмүн. Көргөндө эле көргөндүм. Мен өзгөрттүрмүнбү? Өзгөрттүрсүң. Кандай болуп өзгөрттүрмүн? Муштак. Страшный болуп калсың деппи кайра. Айылга барып кой кайтаралбы? Жок, айын койдум деле жок. Той эме тога эмне керек бар, мен тога чыкпайын. Тойго да барып туралбы? Тойго сос барым керек да. Тойго үйгөстө танаган жака деле кетелем айчы. Тойду жакшы көрүп турбайсыңбы? Тойдон бирок экөөбүз билечик чындыгында. Жүр андан көрө сыртка да чыгалы. Кеттик TikTok. Баштадыңыз? Кеттик. Баары бир сен жакшы үйлөтүп турбайсың баары каякта мени. Жана Азамат Айышкиң деле бийлеп турдум го мен мындай. Өчүрсөм. Достор, андыктан баарыңыздар Марат Нурдинов деген TikTokко подписаться кылыңыздар, Маратты поддержка кылып, комментарий жазып, ой пикириңиздерди билдириңиздер. Сен деген айылда жүрчү эмес белең ан? Бул жактыбы же айыл жактыбы? Бишкек жактыбы же айыл жактыбы? Бияк менен көрсөм, бияк деле жакшы экен бирок эми айга досторум алкаланан достор менен сүйлөшө албай кетесиң. Досторуң, ким деген досторуң бар ал жакта? Көпөсө доктор бар эле. Аз эле, доктор бар азыр эле сүйлөсөм болот. Токтор баласы менен Эл аманда айтат. Доктордун баласы бирдиктерге көрсө жагылып кетет. Анан эме Олама брашкасы? Кадыр дагы? Өзүнөн сүйлөсөм анан. Элгазол өзү менен тең. Элгазы менен дагы? Өзү менен сүйлөсөм. Айга алган деле сүйлөсөс анан кадикелемен көйүнчө жүрөм да. Ошондо бул жактан мындай достор бар Бишкекте азыркы убакта жолугуп? Достору жок, монда кошуна болгондор, мен тааныбаган кишилер тааныйт да, бирок Алатаны жарым тааныйт да. Маратты эле. Марат өзү да тааныйт, Маратты да таанышат. Знаменит болуп кеттиңби? Бул Алатодочу. Бул айланадан азыраак эле киши тааныйм мен өзүм. Жаккан кишилер менен сүйлөшөм. А бул жакса деле жакпаса деле аралашып сүйлөшүп жүрө берет да. Бул мындай сен дана бизнесмен боло тургандай экенсиң да андачы. Азыркы убакта ушул Марат TikTok тартып, ушул канча жыл болду бул жакка келгенине? 4 жыл, 5 жыл болуп калды. 5 жыл болуп калды. 4 жыл, 5 жыл. Мындай дальше дагы ошо Маратты үйлөнтүп, да кандай кылайын деген өздөрүңүздүн оюңуздар бар мындай. Маратка ылайыктуу кандай жумуш таап берсе болот бу ылайыктуу? Маратка ылайыктуу жумуш билем, бул эми колунан кыла албайт го деп ойлойм. Бирге болуш дейт да мисалы. Анан үйлөндүрсөм, өзүм эле карайм го деген ой бар да. Сиз багайын деп атасыз, э? Өзүм эле. Өзүңүз эле так багып келе жатасыз, э? Ай, дагы деле эмес сүйлөсө, дагы деле өзүм карайм депчи. Чыдабайм да мисалсын. Ал эми ушул сиз апасы катары мындай балам ушундай деп мындай кээде эне катары да жүрөгүңүз ооруйт да. Бирок балаңызды таштагыңыз келбейт да эч жаккачы. Анан мен ойлойм балдарыңыздан эң жакшы көргөн балаңыз кайсыл балаңыз? Эң жакшы көргөн Марат. Бул уркады жок болсо эле кызыктай болуп калам. Буга көнүп калыптырмын да, айылда да чогуу жүрүп экөөбүз. Анан бияка келгенден бери Кудай жакшы эле. Бияка келгенден бери балаңыз багып атат. Балам багып атат, тиги балам карайт багат. Негизи чындыгында баягы азыркы убакта баягы жеңе келин болуп келип ушул
сиздин апаңызды багып, сиздин иниңизди багып, дагы сиздин үй бүлөңүзгө мындай башын көтөрбөй кызмат кылган келиндер бул жашоодо негизи аз эле да. Анан мен жеңеме таң калып атам, ушу Марат ушундай болсо да Маратка поддержка кылып, өзүңүздүн оюңузду айтып, кайра TikTok тартып жардам берип, кайра менеджер да болуп берип атыптырсыз. Мындай келиндик өзүңүздүн милдетиңизди айта кетсеңиз, ушунун баарына негизи кантип чыдап атасыз? Негизи бизде көп келиндер чыдабайт да, мисалычы. Даже мен азыркы убакта деле келип таң калып атам да, жеңеме баа берип атам да, мисалычы, молодец экен депчи. Кайра эки балаңыздар бар, Ооба. Мен деле ошо тиги кенчен ыраазы болор. Бир туугандарымды өзүнүн инине эле эметип, жакшы мамиле жасап, мындай жакшы эмелерди кылат да. Маратка жардам берип, көчөсүчү жана телефонуна эмеге СМСке сагасын окуп берип. А мен ойлойм, мисалы үчүн маңда башка бирөө түш келип калса, мисалы үчүн Мараттын эмеси болсо чыдабайт болчу да. Бир тууганым көзүңөрө багып бер деп кетип калмак да. Анан сабырдуу бол, кичине чыдап кой деп эме кылам да. Өзүм минимде эле болуп калды. Өзүм минимде эле көрөм, анан деле тамагын жасап бересиз, мисалы. Тамагын жасап берем. Кээде апам жокто бет колуна суу куюп берем. Өзү жууя албайт да. Ошо кийимдерин жууйм. Анан кээде мындай жиниңиз келген убак болобу? Тажадым депчи мындай ушундай. Болот. Болот. Бирок кайрылы эзебеткөн. Көнүп калдык дейм. Буга көнүп калды да. Эже инидей эле болуп калдык да. Эжең. Сен Марат жеңең жакшы көрөсүңбү? Жакшы көрөм да. Өзүм TikTok'та ачып берген да. TikTok'та ошондой жакшы көрүп калдым да. SMS-inde бүт бар мага көрсөтөт да. Бүт SMS-де жазып берем. Эфирге келгенде аналарды окуп берем. Мисалы үчүн бир жакка көчөгө чыгаарда мен айтам, көчөгө чыкпа же бияка чыкпа, көп баспа депчи. Анан кээде баскысы келгенде жеңесине айтам. Жеңеси болсо мага айтат, Марат чыгып келейин деп атат. Биясын барып келсинби, минтип келсин депчи. Анан мейли дейм. Жеңесине айткам. Маратты чындыгында тааныйм, негизи Маратты көптөн бери эле тартайын деп жүрдүм, бирок Кудай таалам ушул күнгө буйруптур. TikTok'то келатканда мен да ошо видео аркылуу себептешип, Алла Расул үчүн аркылуу Маратка бир жардам тийип калабы депчи. Андыктан Марат видеону вообще токтотпо. Кандай алып киргизесиң бир күндө экзамен алып коюн сага видеону? Бир күндө канча жолу? 100 жолу болчу, анан азыр сиз айткандай 2 жолу эле. 2 жолу саат канчада? 14'da, анан түшкү 1'de. Ой, молодец. Молодец, молодец. Азыркы убакта сизде 5 балаңыз бар. Кызыңыз турмушка чыккан. Кызыңыз кайсы жакта жашайт азыр? Бири Сокулукта. Анан ушул Маратка баягы кандай келин болсо экен деп тилек кыласың Кудайдан ишкүндө. Эми жакшы эле келин болсо деп Кудайдан тилейм. Айгүл башы кандай болсо этеги да ошондой болот. Бирок башкы келиниңиз жакшы болду, Башкысы жакшы болду. Мунуку да жакшы болобу деп отурам. Келиниңиздин эмне сапатын баалай аласыз? Мындай кемчилигин көрдүңүзбү? Кемчилиги деле жок, жакшы эле. Кемчилигин көрө албай атам дебейсиз? Жакшы да. Жакшы мамиле же жакшы кел апа чай ичип отуруңуз деле турат. Маратты деле ошо мени сыйлагандай сыйлайт. Кудай буйрса ушул Марат дагы TikToктун жылдызы болду эми. Видеону жакшылап тартып, буйрса Маратка дагы TikTok тартканга да биз колдон келишинче жардам кылабыз, жанагындай светтерди алып берип, эгерде аябай жакшы болуп кете турган болсо телефонду алып бергенге аракет кыласыңдар. Качественныйраак тартканга, Негизи азыр TikTok ушундай болуп атат. Биз дагы ийгиликтен баланы тартып келгенбиз, көлдөн көрсөңүздөр керек да. Азыркы убакта ийгиликтин TikTok'у бар, өзүнүн ал рекламага акчага реклама алат, ошол жактан акча табат. Азыр мындай 21-кылымдын агымы менен кетип атат да. Марат, сен мен көрчү элең каны YouTube'дан? Көрчүмүн, бирок эме кай ийгиликти тартканын көрүп калдым да. Анан ошондо мен да тартса экен дедиңби? Сен ийгиликти болуп жылдыз кыла алайм, буйрса? Буйрса болот эми. Sen orada ben yıldız buldum. Бар эми тике деп жазышат го, тике.
Россияда жазып Алия дегендер, Аня дегендер. Жеңем келе жоктан да. Переводчу болгон койчу. Өзү аракет кылса да бадырат өрбөйм. Аша. Андыктан Маратка ден соолук каалайбыз. Биз Кудай буйрса, балким бир жолу больницага көргөзүп калсаңыздар, балким бунун дагы бир пайдасы тийип калаттыр, же балким дарылатканга мүмкүнчүлүк болоттур. Ошондуктан бир жолу аракет кылып көрүңүздөр сиздер дагы. Эгерде кандайдыр бир жардамдар керек болуп калса, биз да ошол баягы кыргыз эли боорукер адамбыз да чындыгында. Ушундай муктаж адамдарга биз жардам берип, мисалы ооруган адамдарга айыктырып, акча чогултуп, азыркы убакта интернет өнүккөн заманда бири-бирибизге жардам берип аткан убак болуп атат да. Ошондуктан сиздерге да бар болуңуздар үй бүлөңүздөр менен. Рахмат сизге ушундай балдар тарбиялап өстүргөн, ушундай балдар, сонун балдарыңыз бар чындыгында. Бар болуңуз апа. Ишиңизге ийгилик. Сага да рахмат. Бизди эстеп келип, бизге көңүл буруп, биякта байкем бар эле, иним бар эле деп келген. Биз да сыймыктанабыз сен мененчи. Сен да өнөрүң өркүндөп, ушундай жакшы проекттар тартып, элдин керегине жараган, жакшы элдин сыймыктанган, ата-энеңди уят кылбаган жакшы балдардан болуп жүрөр. Канат өзүм мурда мен көргөн жумуштарды пор болом деп документтерди чогултуп алып жүргөн жерлерди көрүп калдым. Сантехник болом деп жүргөн жерин көрүп калдым. Алар жумуш буга буйруп аптыр, өзүнүн эмесин тапты, ордун. Ушу менен эле уланып кетер. Көп жумушта иштедик. Ана кайра практиктап электрик болом деп ойлоп. Электриктер жакшылап атыптыр деп, сантехниктер жакшылап аткандырбай деп. Андыктан биз оомин кылалы. Ушу ар дайым Кыргызстанда жакшылык эле боло берсин, тынччылык болсун. Сен ишиңе ийгилик. Ар дайым ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген майып балдарга көп көңүл бурасың да, көп көрөбүз. Ошонун дуалары, ошонун эмелери сага кабыл кылсын. Жакшы сөздөрүчү. Ар дайым элдин керегине жарап жүрөр. Ошол медес эртерээк үйлөнүп, девушка менен бактылуу. Буйрса. Тойго чакырганды унутпа деп. Болду. Ошол. Сиздер да бар болуңуздар, үйгө бактылуу болуңуздар дегендей. Кайныңызды ушундай жолдошуңуздун бир туугандарын, ата-энесин ушинтип сыйлап, ар дайым баягы чындыгында азыркы жашоодон кыйын да ушундай келиндер табышчы. Сизге да Алла разы болсун. Оомин кылып коелу, рахмат жеңем. Рахмат силерге да. Анда шефтер, чоң рахмат сиздерге. Мейлиңиз сау. Связдабыз, келип турабыз, буюрса үйдү көрүп алдык. Мейлиңиз жеңе. Оорутпай. Мейли Маратчик. Давай. Өзүң жакшы карап, видео, тиктокторду жакшы тартып, буюрса Маратка да колдон келишинче жардам беребиз. Луиза, маршрутка менен кетип бересиң да. Батинкем жок деп кайгы тартпай туруп, бир ирет айланага караңызда, башына түшкөнүнө моюн сунуп, буту жок жүргөндөр бар арабызда. Манжама маржан шакек такпадым деп, муңканат эрке кыял обу жоктор, жашоодон кымбат нерсе таппадым деп, жан үрөп иштеп келет колу жоктор. Кымбатпа телефон деп элирбестен, канаат кыл кулагыңдын укканына, канчалар дүлөйлүккө берилбестен, камыкпай чыдашууда бүт баарына. Суроого жооп бербей ыңгыранып, себепсиз бой көтөрбө улуксунуп, кудурет сырты менен күчүн салып, көрмөкмүн койсо Кудай дудук кылып. Толгонуп болбос ишке кейи бербей, тообо кыл тирүүлүккө келгениңе, тагдыр да сүйө бербейт жеңилгендей, тообо кыл учурдагы деңгээлиңе. Тагдыр да сүйө бербейт жеңилгендей, тообо кыл учурдагы деңгээлиңе. Жылдызбек Турсунбаев.
Достор, Мараттын жашоосун биз толук түрдө көргөзүп берүүгө аракет кылдык. Эми бул Маратка дагы бул сыноону Кудай таалам берген. Бирок ошол Мараттын полный апасын, аялын, байкелерин, ошо бир туугандарын багып аткан Тынчтык байкеге Кудайым күч кубат берсин. Жана Маратка келиңиздер, колдон келишинче жардам берели. Мен мынча бериңиз, мынча сом бериңиз дебейм. Ким эгерде чын жүрөктөн жардам берем десе, бизге жазыңыздар. Биз жакта биз дагы ошо Мараттын номерлерин жазып коебуз. Андыктан Маратка поддержка кылып көтөрөлү. Бул бир келген жашоодо, убактылуу жашоодо бири-бирибизге сооп иш кылганга аракет кылалы. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Буюрса менин пранкымды күтүп жаткандар болсо да комментарий калтырабыз. Ал эми биздин каналга подписаться кылып, комментарий калтырганды унутпайбыз. Жана коңгуроону басканды унутпайбыз. Колокольчик, колокольчик, колокольчик деш керек. Вот, естественно эле жашайбыз. Рахмат баарыңыздарга.